Кылычтай сізден ашып жүреді. О, тордың үстінде. Прошу всех встать. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жазаларга аткаруу кызматынын номер 22 мекемесинде кармоонун көрсөтүлдү. Бул токтомдон ыраазы болуп, нормативдик жактоочусу Убалиева тарабынан апелляциялык даттануу арызын келтирип, өз жүйөлөрүн көрсөтүп, страна тергөө судьясынын токтомунан жокко чыгарып, Кыргыз Республикасынын Өкмөт жаза процессуалдык кодексинин 116-беренесинин негизинде нормативаны үй камагына чыгарып берүүнү. Колдойбуз. Экинчиден кечээги менин экинчи өтүнүшүм боюнча булар приобщение болбой калыптыр. Ушул текстер боюнча өтүнүш бар. Урматтуу сот, бүгүнкү күндө Сүзөт бир мекемесинен мен тараптан берилген адвокаттык өтүнүчкө медициналык бөлүктөн врачтан жооп келип түшкөн. Айыпкер Нарматова Орозайын Күчкөнбаева 14 декабрдан бүгүнкү күнгө чейин ачкачылык жарыялап, күн сайын медициналык кызматкерлердин наблюдениесинде байкоосунда турат. Буга чейин дарылоо дайындалган, андан сырткары ЭКГ суточное мониторирование рекомендовать этилген атат. 20 декабрь 2022 жылы МРТ жүзүндө өткөн неврологиялык борбор комплексте анын корутундусу жазылып атат. 21 декабрда психиатр тарабынан обследование болгон. 3 декабрда Ден соолук министрлигинин врач-кардиологу тарабынан Залецкая караган жана врач-терапевт Кириханова караган диагнозу пролапс митрального клапана первой степени, синусовая тахикардия, и рекомендациялары ачкачылыкты токтотуу, тамактануу, врачтардын консультациясын алуу жана ЭКГ суточный мониторирование өткөрүлсүн деген. Ошол мекеменин жообунун көчүрмөсүн оригиналында бул жерде. И андан мурунку адвокаттык суракка да ушундай жооп алынган биринчи мекемеден. Андан сырткары республикалык изилдөө борборунан
Жоқ бар протокол эхокардиографического исследования 19 декабрь 2022 жылы бұл жерде дағы қорытындысы пролапс центрального клапана первой степени, тахикардия 106-101, естішіне мониторирование 2 жыл көрілсін деп рекомендация берілген. Анасы хорошо республикалық датты анықтау борборының врачының медициналық қорытындысы бар. Ал жақта Нарматова Орузанға ошол эле пролапс центрального клапана 1-ші даражадағы синусовая тахикардия, железодефицитная анемия деп қорытынды берілген. Жана жүрек оорусуна байланыштуу ЭГДС, башкача айтканда гастроскопия каршы көрсөтүлгөн тахикардияга байланыштуу деп. Нарматовага өзүнө да айтылды, эгерде азыр гастроскопия өткөрүп ашказанды изилдөөчү болсок, жүрөгүнүн токтоп калышы мүмкүн деп ошого себептүү гастроскопия өткөрүлбөй калган. Жана стресстерден оолак болуусу рекомендация берилген. Андан сырткары томография өткөрүлгөн 20 декабрда неврологиялык борбор комплексте. Ал жакта МРТ картина мелкоединичная очаговых невроза, пришествие обоих полушарий головного мозга, скорее сосудистого генеза деп врач Бексултанов көрсөтүндү берген. И андан сырткары гастроэнтерологдун заключениясы бар хронический гастрит и диета кармасын деген лор врачтын заключениясы бар хронический танзилит и ангина деген. И андан сырткары ортопедтин заключениясы бар S-образный сколиоз грудного отдела позвоночника второй степени. Бул жакта дагы физиотерапия менен постоянно алек болушу керек, консультация вертебролога, ношение ортопедического корсета, лечебная физкультура, лечебный массаж мышц спины, физиотерапия, микрофармакопунктура и жана дарылар и регулярное наблюдение у ортопеда по месту жительства деп рекомендация берилген. Андан сырткары Нарматов Тимур Кучконбаевич бир тууган агасы Нарматованын 21 августта 2021 жылы жүрөк оорусунан каза тапкан. Көлүгү нотариалдык тарабынан төлөндүрүлгөн. И андан сырткары энеси Абзолова Марапат Жолдошовна 18 июль 2019 жылы жүрөк оорусунан каза тапкан. Көлүгү нотариус тарабынан төлөндүрүлгөн болчуматы. И андан сырткары корутундусу клиникалык эксперттик комиссияныкы атасы Нарматов Кучконбаевичка берилген. Диагнозы гипертензивная болезнь с преимущественным поражением почек, состояние после перенесенного ишемического инсульта, гемифорез слева, хроническая почечная недостаточность, анемия второй степени в связи с заболеванием, требуется постоянный уход. За больным ухаживать будет дочь Нарматова Розалия Кучконбаевна деп заключение берилген. И андан сырткары атасына дагы Нарматов Кучконбаева органдыгы жөнүндө, инсульт алгандыгы жөнүндө справкасы. И жашаган жеринин башы жакта мүнөздөмөлөр. Бул документтердин түп нускалары көчүрмөлөрүн бөлөндүрүү үчүн жана көчүрмөлөрү ишке кирүү үчүн. Ошол документтерди иш материалдарына тиктеп бериңиз. Айыпталуучу Нарматова колдойсузбу? Ашмыча колдойсуз. Жактоочу Убалиеванын өтүнүчү санаттандырылсын. Жактоочу Убалиеванын тарабынан берилген документтер иш материалдарына Убалиева баарына өтүнүчү. Пожалуйста, сөз сизге. Урматтуу соттук коллегия, урматтуу сот отурумунун катышуучулары, 9 декабрь 2022 жылы 1-май райондук сотунун токтомуна келтирилген апелляциялык даттануубузду толугу менен колдойбуз жана толугу менен кызматтандырып берүүнү өтүнөбүз. Ушул жылдын 9 декабрында 1-май райондук сотунун тергөө судьясы Ибраимов Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын ага тергөөчүсү, тергөө тобунун жетекчиси Жапековдун Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 36
278 статьясынын 1-бөлүмү жана 327 статьясынын 2-бөлүгү 1-2 пунктта каралган кылмыштарды жасагандыгы боюнча айыпталган 1994 жылдын 19 февралында туулган Нарматова Орозайын Турсунбаевна карата сырттан колдонулган камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасынын мөөнөтүн узартуу жөнүндөгү өтүнмөсүн канааттандырып, камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасынын мөөнөтү 2023 жылдын 20 февралына чейин Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын номер 21 мекемесинде кармоо менен узартылсын деп токтом кабыл алынган. Тергөө судьясынын бул токтомун биз негизсиз жана мыйзамсыз деп эсептейбиз. Себеби төмөндөгүчө 2022 жылдын 8 декабрында тергөө тобунун жетекчиси Кыргыз Республикасы ушул жогоруда аталып кеткен Жапеков өзүнүн өндүрүшүндөгү Нарматовага карата иштин материалдарын карап, иш боюнча тергөө органдары тарабынан тергөө амалдары толук жүргүзүлүп түшпөгөндүгүн, тактап айтканда кылмыш ишинин алкагында комплекстик лингвистикалык жана политологиялык техникалык экспертизалар дайындалган, бирок азыркы күндө даяр эмес. Нарматова жасаган кылмыш коомдук тартипке каршы жасалуучу оор кылмыш болуп эсептелгендиктен суракка алына турган атуулардын санынын көптүгүнө, ошондой эле кээ бир кылмышка шектүү адамдар кармалып элек жана айыпкерлер ар кандай көрсөтмөлөрдү берип жаткандыктан алар менен беттештирүү жүргүзүү зарылдыгынан жана айыпкердин айыбын туура квалификациялоо кылуусунун зарылдыгын эске алуу менен тергөөнү объективдүү ар тараптуу жүргүзүү максатында Нарматованын бөгөт коюу чарасынын камакка алуу түрүн 4 айлык мөөнөткө, башкача айтканда 2023 жылдын 20 февралына чейин тергөө мөөнөтүнө чейин узартуу өтүнүчү менен ички иштардын 1-райондук сотуна кайрылган. Бул жерде келтирилген негиздерге токтолчу болсок, урматтуу сот, тергөөчүнүн бул токтому толугу менен мыйзамсыз, негизсиз болуп жатат. Себеби биз райондук инстанцияда бул иш боюнча ушул өтүнүч тергөөчүнүкү каралып жатканда тергөөчүгө суроолорду бергенбиз. Тергөө амалдары толук жүргүзүлүп бүтпөгөнүнө силерге белгиленген 2 айлык мөөнөттө ким күнөөлүү деген суроого тергөөчү мен тергөө тобунун жетекчиси эмесмин, бул суроолорду Жапековго бергилер деп күн болгон. Кылмыштын алкагында комплекстик лингвистикалык, политологиялык, техникалык экспертизалар дайындалганын биз сот отурумунда билип жатабыз. Эмне себептен дайындоо жөнүндө токтому менен Нарматованы да жактоонун дагы тааныштырган жоксуңар, бизге эмне үчүн ошол токтомго киргизүү суроолорубузду коюу укугунан ажыраттыңар деген суроого дагы тергөөчүдөн эч кандай жооп ала алган эмеспиз. Бул дагы Нарматованын укугун бузуп атат. Бул токтомдор менен биз азыркы күнгө чейин дагы эле Нарматовада мен да таанышкан жокмун. Андан кийинки негизи жасаган кылмышы коомдук тартипке каршы жасалуучу оор кылмыш болуп эсептелгендиктен деп атат. Бизде Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык процессуалдык кодексинде 114 статьясында 4 эле негиз каралган бөгөт коюу чарасынын камак турун. Эгерде Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жери жок болсо, өздүгү документалдык түрдө такталбаса, издөөдө жүрсө, мурда бөгөт коюу чарасын бузса гана бөгөт коюу чарасын камак түрүндө узартууга же болбосо камак түрүн тандоого негиз болот деп ал жакта оор же жеңил кылмыш жасаса деген норма 114 статьяда көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан бул үчүнчү негизи дагы райондук сотто эле жокко чыгарылган, тергөөчү өзүнүн негиздерин келтире алган эмес. Андан кийинки негизи тергөөчүнүн суракка алына турган атуулардын санынын көптүгүнө жатат. Биз ошол кезде дагы тергөөчүгө суроо бергенбиз. Суракка алына турган атуулардын санынын көптүгү Нарматованын бөгөт коюу чарасына кандай тиешеси бар? Аларды Нарматова өз камагында жүрсө деле суракка ала берүүгө мүмкүнчүлүк жокпу? 2 айдан бери алар суралып бүткөн жокпу? Эгерде тергөө тобунда 37 тергөөчү бар болсо антип жетишпейт деген суроого дагы тергөө тарабынан жооп ала алган жокпуз. Бул негизи да ушундай жол менен далилде сот отурумунда келтирилбеген үчүн тергөө тарабынан четке кагылган. Кийинки негизи ошондой эле кээ бир кылмышка шектүү адамдар кармалып элек жатат. Биз бул негизди дагы тергөөчүдөн өтүнгөнбүз. Тергөө судьясына негиздеп бериңиз, шектүү адамдарды кармаган Нарматованын полномочиясына киреби? Нарматова камакта жатса, ал шектүү адамдарды
тергөө тарабы өтө кызматкерлери кармаганга жеңил болобу, бул негизи эле Нарматованын милдетиби деген суроого дагы тергөөчү жооп бере алган эмес. Ошону менен бул негизинин дагы далили жок болгондуктан четке кагылган. Андан кийинки негизи айыпкерлер ар кандай көрсөтмөлөрдү берип жаткандыктан деп атат. Айыпкерлер ар кандай көрсөтмөлөрдү берип жатса, Нарматова камакта жата берсин деген негиз дагы процессуалдык кодексте көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан бул келтирилген негизи дагы мыйзамсыз болуп четке кагылып атат. Алар менен беттештирүү жүргүзүү зарылдыгынан деп атат. 2 айлык мөөнөттө 37 тергөөчү ар бири менен беттештирүү 20 кишинин ар бири менен беттештирүү жүргүзүп Нарматова менен жетишмек. Экинчиден Нарматова менен бул иштеги айыпталып жаткан айыпкерлерди беттештирүүнүн кажеттиги жок. Себеби окуя 22 октябрда болуп атат ушул жылдын. 22 октябрда Нарматова Кыргыз Республикасынын аймагында мес болчу. Бул иштин алкагында айыпталып жаткан башка жарандар менен эч кандай контакттар болгон эмес, чогулушка катышкан эмес. Үчүнчүдөн ушул 22-синдеги чогулушка чейин эле кылмыш иш козголуптур. Биз жакынкы күндө эле кылмыш ишти козгоо жөнүндө токтомду алдык. Ал жерде 20 октябрь 2022 жылы кылмыш окуясы болгону жатат. Белгисиз адамдар массалык башаламандыктарды уюштуруп, күч колдонуп, өрттөп, буюмдарды жок кылып, андан кийин өздөрүнүн нааразычылыгын көрсөтүп, Бишкекте жана Кыргызстандын баардык областтарында бийликти күч менен басып алууга, андан сырткары конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө провокациялар болот. Бул акциялардын максаты ушундай деп чыгарып атат. Ошол менен тергөөчү Жапеков бирок чогулуш өзү 22-синде болуп атат. 20-сында чогулуш болору Нарматовага эч бир тергөөчү тарабынан деле башка чогулушка катышкан Кемпир-Абад комитети боюнча мүчөлөр тарабынан деле кабар берилген эмес. Нарматованын чогулушка барам деген ою да жок болчу. Бул кылмыш окуясы болору жөнүндө белгисиз болчу. Тергөөчү көз ачык катары эле али бул элек окуяга иш козголуп атат. Негизи процессуалдык нормалардын талабы боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш болгондон кийин, ал кылмыштын бетин ачкандан кийин кылмыш ишин козгоо жөнүндө токтом чыгарылыш керек. Бул кылмыш иши башынан эле эч ким жасабасын билип туруп, погромдорду, поджогдорду, массалык башаламандыкты, күч колдонууну, мүлктөрдү жок кылууну эч ким көздөбөй жатканын билип туруп эле фальсификацияланып, алдын ала эле козголуп турганы көрүнүп турат. Нарматовага коюлган айып надуманный мотив менен болуп атканы көрүнүп турат, урматтуу сот. Ошондуктан бул негизи дагы эч бир мыйзамсыз беттештирүүлөрдүн Нарматова менен өткөрүлгөнү эч бир мыйзамдуу негиз жок. Андан кийинки негизи тергөөчүнүн Нарматованын айыбын туура квалификациялык болгонусунун зарылдыгын эске алуу менен деп атат. Демек тергөө органдары алдын ала эле Нарматовага бүгүнкү күндө мыйзамсыз, туура эмес айып угузулуп жасаган эч кандай кыймыл аракет жасабаса дагы туура эмес квалификацияланып жатканын тергөө органдарына белгилүү турбайбы деп биз тергөөчүдөн сураганда райондук сотто тергөөчү бул суроого дагы жооп берүүдөн баш тарткан. Ошентип бул негиз дагы четке кагылды. Раз тергөө органдары өздөрү Нарматованын айыбын туура квалификациялап угузулбаган деп эсептесе, бүгүнкү күндө бул өткөрүү чарасынын узатылышына дагы эч бир негиз жок экендиги көрүнүп турат. Кийинки негизи ар тараптуу жүргүзүү максатында Нарматова ар тараптуу жүргүзүү амалдарын Нарматова үй камагында отурса деле жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бар. Тергөөчү райондо бул суроого да жооп бере алган эмес. Нарматова буга чейин Türkiye'den kaçıp ketip, же болбосо бирөөлөрдү коркутуп, өзү дени түзүлүшүнө кичинекей бирөөлөрдү коркутуп, үгүттөп, оружияларды сразу колдонгону физикалык мүмкүнчүлүгү деле жок. Ошондой тергөө тараптан келтирилген баардык абсурдный негиздер райондук сотто эле четке кагылган. Бүгүнкү күндө эгерде прокурордо ушул тергөөчү келтирген негиздерди далилдери бар болсо, биз анда даярбыз укканга
далилдер, негиздер болсо соттук коллегияга азыр көрсөтүүсүнө каршы эмеспиз. Ушул тергөөчүнүн өкүмүнө толугу менен өз ордун сот отурумунда далилдерин таппаса дагы тергөө судьясы канааттандырып коюп атат. Өзүнүн канааттандырган негизи катары тергөө судьясы мындай деп көрсөткөн токтомунда: Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 19-статьясынын 2-бөлүмүнүн 3-пунктун алып, Нарматованын кылмышы оор кылмыштардын категориясына кирип, мындан сырткары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 115-бөлүмүнүн 3-бөлүмүнө ылайык бөгөткөн чарасын колдонуу менен узартуу жөнүндө өтүнүүнүн болгондугу жөнүндө токтом, бөгөткөн чарасын колдонуунун менен аяктаганга чейин биз кадам кечемиз сотко чейинки өндүрүштүн жери боюнча сотко берилүүгө тийиш. Болгон жагдайлар жана бул бөгөткөн чарасын сактап калуунун зарылдыгынын негиздери чагылдырылууга тийиш токтомдо. Ушул талаптар тергөө тобунун жетекчиси Жапеков тарабынан өтүнүч келтирүүгө сакталган деп тергөө судьясы эсептеп койгон. Бирок ушул камак түрүндөгү Нарматова карата бөгөткөн чарасын сактап узартып калуунун зарылдыгынын негиздерин тергөөчү сот отурумунда негиздеп берген жок. Бүгүнкү күнгө чейин да андай негиздер эч ким тарабынан, айыптоо органдары тарабынан келтирилген жок. Ошого карабай тергөө судьясы ушундай токтомду кабыл алганга барып атат. Эмненин негизинде Жапеков сактап калуунун зарылдыгынын негиздерин сотко келтирди деп тергөө судьясы эсептегенин көрсөткөнбүз. Ошону менен бирге тергөө судьясы азыркы учурда жазык иштин сотко чейинки өндүрүштүн мөөнөтү 2023 жылдын 20 февралына чейин узартылгандыгын, өкүмдө белгиленген жүйөлөрдү аткаруу үчүн узартыш керектигин, ошондой эле Нарматовага карата колдонулган бөгөткөн чарасынын түрүн өзгөртүүгө жаңы жагдайлар ачылбагандыгын эске алып, аны камакка алуу түрүндөгү бөгөткөн чарасынын мөөнөтүн узартууну судья туура көрөт деп жазган. Токтомдо ушундай деп чыгарган. Бирок урматтуу сот, жаңы жагдайлар ошол райондук сотто эле ачылган. Нарматованын ден соолугунун абалы оор экендигин, ал ооруп жаткандыгын, карыган апасы карамагында, агасынын жетим балдары карамагында бар экенин тергөө судьясына белгилүү болгон. Ушул жаңы жагдайларга карабай эле өкүмгө негизделбесе деле, өкүмдүн негизине коюлган далилдер сот отурумунда берилбесе деле, тергөө судьясы белгисиз себептерден өзү айтып аткан 115-статьянын 3-бөлүмүнө өзү наоборот карама каршы келип, ушундай мыйзамдык токтомду алып баратат. Ошол тергөө судьясы токтомунда жазган 115-статьянын 2-бөлүмүндө көрсөтүлүп атат. 2 айга чейинки мөөнөттө тергөөнү аяктоо мүмкүн болбогон учурда жана үй камагы жана камакка алуу түрүндөгү бөгөткөн чарасын өзгөртүүгө же жокко чыгарууга негиз жок болсо, бул мөөнөт тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча прокурордун макулдугу менен тергөө судьясы тарабынан узартылышы мүмкүн деп. Ушул эле статьянын 3-бөлүмүндө үй камагы жана камакка алуу түрүндөгү бөгөткөн чарасын колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүчтү коргоо жөнүндө токтом, бөгөткөн чарасы колдонуу мөөнөтүнүн аяктаганга чейин 5 суткада берилиш керек. Токтомдо мөөнөттү узартуу зарыл болгон себептер, изилдөө зарыл болгон жагдайлар жана бул бөгөткөн чарасын сактап калуунун зарылдыгынын негиздери чагылдырууга тийиштир. Ошол негиз катары экспертизалардын корутундусу чыгарылып келген болчу. Бүгүнкү күндө бул экспертизалардын корутундалары чыккан. Нарматова өзүнүн ден соолугуна байланыштуу тааныштырылган эмес, иш боюнча башка айыпкерлер бул токтомдор менен таанышылган. Демек, бул тергөө судьясынын негиздери деле толугу менен четке кагылып атат бүгүнкү күндө. Бул да бүгүнкү күндө жаңы жагдай болуп эсептелинет. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 162-статьясынын 1-бөлүмүнө ылайык коркунучтуулугу аз кылмыштар жөнүндө иштери 1 айдан кечиктирилбестен, ал эми калган баардык иштер кылмыш иши козголгон күндөн тартып 2 айлык мөөнөттө аяктоого тийиш. Бул статьядагы императивдик норма муну ар кандай талкуулаганга болбойт. Негизи 37 тергөөчү ушул 167 статьянын 1-бөлүмүнүн талабын аткарып, Нарматовага карата ишти 2 айлык мөөнөттө аяктоого тийиш болчу. Муну аткарбагандыктан Нарматова дагы 4 айга камакка мыйзамсыз калып атат.
Андан сырткары урматтуу сот жогоруда көрсөтүлгөн биз айтып кеткен 114-беренеде жазык процессуалдык кодекстин 1-бөлүмүндө дагы бир жолу ошол 115-беренедеги эле талап коюлган камакка алуу түрүндөгү бөгөткөрүү чарасын колдонууда, аны сактап калууда тергөө судьясынын соттун аныктамасынын негизинде судья мындай чечим кабыл алынган конкреттүү иш жүзүндөгү жагдайлар көрсөтүлүүгө тийиш, соттук отурумдун жүрүшүндө текшерилбеген же болбосо ушул кодекстердин талаптары менен бузулуу менен берилген маалыматтар мындай жагдайлар болуп саналбайт жана камакта калтырууга жол бербейт деп көрсөтүлүп атат. Биз жогоруда өзүңүздөр уккандай, азыр прокурор бул жагдайларды далилин көрсөтпөбү сот отурумунун жүрүшүндө же жокпу билбейм, бирок бүгүнкү күнгө чейин райондо ушул 114-статьянын талабы дагы аткарылган эмес. Айыпкердин тергөө органдарынан жашырынып кетүүгө болгон ниетинин жашаган жерин өзгөртүү үчүн жасаган кыймыл-аракеттери, тергөөгө алып келүү жөнүндө тергөөчүнүн тапшырмалары менен эгерде чакырууга айыпкер келбей койсо, айыпкердин жашаган жерин аныктай албай койгондуктары жөнүндө оперативдик кызматкерлердин рапорттары, ошондой эле айыпкер шашылыш түрдө мүлкүн сатып жаткандыгы жөнүндө фактынын болуусу, сырткы келбетин өзгөртүүсү жөнүндө паспорттогу анкеталык маалыматтарды өзгөртүлгөн фактылардын болуусу далилдейт. Нормативада бул фактылар болгон эмес. Тергөөдөн же соттон жашырып кетүүгө аракет жасагандыгы жөнүндө бир да далил ушул соттордун бирөөсүндө да келтирилген жок. Кылмыш иши жогоруда айтылганда 20-сында козголуп атат. Негизи чогулуш Норматованын дүнөлүп жаткан чогулуш 22-синде болуп атат. Эгерде Норматова жашырынып кетем десе, ал Москвага барып, эркинин сотрудниктери жетесиңби же каласыңбы бул жакта дегенде эле калып калганга толук мүмкүнчүлүгү бар эле. Анын тескерисинче Норматова өзү билет алып алып, өзү Кыргызстанга учуп келип атат да. Оперативдик кызматкерлер болсо биздин мамлекеттен барган аэропортто Норматованы күтүп отурат, качан келет деп. Норматованын толук мүмкүнчүлүгү бар болчу башка билет алып аэропортко барбай эле башка өлкөгө учуп кеткени, эгерде чындап эле кылмыш жасаган болсо, бул дагы бир жолу Норматова үй камагына чыкса эч жака качпастыгын жана ал кылмышка эч бир тиешеси жоктугунун неоспоримый далили болуп эсептелинет. Экинчиден, ушул эле жазык процесстик кодекстин 196-статьясына ылайык иш боюнча күдүү, жабырлануучу, ошондой эле эркиндикке жүргөн шектүү же болбосо айыпталуучу суракка чакыруу кагазы аркылуу чакырылат. Анда ким жана кандай шартта кимди жана кайсы дарекке чакырылып жаткандыгы, суракка келүүнүн убактысы, адвокатты чакыруу укугу, ошондой эле жүйөлүү себептерсиз келбей коюунун себептери көрсөтүлөт. Ушул эле статьянын 2-бөлүгүндө чакыруу кагазы чакырылып жаткан адамга кол көйдөрүү аркылуу берилет. Чакырылып жаткан адам жок болсо, чакыруу кагазы ага берүү үчүн анын үй-бүлөсүнүн жашы жеткен мүчөлөрүнүн бирине кол көйдөрүп алуу менен тапшырылат деп көрсөтүлгөн. Адам уюлдук, электр жана почта байланышынын башка каражаттарын пайдалануу менен да чакырылышы мүмкүн. Уюлдук жана электр байланыш каражаттары аркылуу чакырылган адамдын суракка келбей коюусу алдырып келүү үчүн негиз болбойт да деп. Бул 2-бөлүмүнүн талабындагы тергөө органдары одоно түрдө бузган, эч кандай уюлдук номерин билсе дагы, социалдык тармактардагы байланыш мессенджерлеринде дагы активдүү колдонуучу болуп, ар дайым Норматова байланышта турса дагы бир да жолу чакырган эмес тергөө органдары. Эгер ошол каражаттар аркылуу чакырган күндө дагы Норматованы кармап алып келүүгө бул нерсе негиз боло албайт болчу. Ушул эле статьянын 3-бөлүгүндө суракка чакырылуучу адам дайындалган мөөнөттө келүүгө же келбей калган себептери жөнүндө тергөөчүгө алдын ала билдирүүдө милдеттүү. Эгер жүйөлүү себептерсиз келбеген учурда мажбурлап алып келиши мүмкүн деген. Аны соттон камакка алганга ушинтип 196-статья эч бир жол бербейт болчу. Ошон үчүн бул иш козголгон моменттен баштап Норматованы издөөгө жарыялагандан баштап эле бир дагы мыйзамсыз процессуалдык тергөө амалы бул иште көрүнбөй жатат да. Бул иштин алкагында бүгүнкү күнгө чейин бир дагы мыйзамдуу тергөө амалын биз көрө алган жокпуз. 27-октябрда Москва шаарында туруктуу жашаган жерин
тергөө органдары так билген, себеби Россия Федерациясынын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү так Нарматова туруктуу жашаган квартирасына барып атат. Ошол даректе алдын ала повестка жөнөткөнгө деле, тергөөгө чакырууга деле тергөөчүлөрдүн толук мүмкүнчүлүктөрү бар эле. Муну дагы аткарбай жатышат. Мижбай соттун утуралып, андан кийин биз кармап келсек, айтуу үчүн. Бир дагы жазык процесстик кодексинде көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөрдү мыйзамдын талабынын буюрусунда аткарган эмес. Иш боюнча азыр деле иштин материалдары да жок. Иштин материалдарын баары чыкты. Сотко берилген Нарматованын камсыздоо жөнүндө тергөөчү бир дагы тапшырма жөнөтүп, же болбосо тапшырма аткарылгандыгы же аткарылбагандыгы жөнүндө апеллятивдик кызматкерлердин рапортун, отчетун берген эмес. Жактуу тарабына дагы, тергөө судьясына дагы, буга чейин шаардык сотто дагы, бүгүнкү күндө дагы мындай рапорттарды алып келишкен жок. Бул фактылар дагы бир жолу Нарматовага ишенген үй камагына чыгарууга мүмкүн экендигин далилдеп турат, урматтуу сот. Себеби бир дагы аракети качып кетүүгө болгон эмес, кармалганга чейин деле. Андан сырткары ушул 36-278 статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо дагы Нарматованын айыптоо негизсиз деп эсептейбиз. Себеби бөгөткөө чарасын тандоодо айыптоо негиздүү болсо гана действительно адам кылмыш жасаса гана камакка алууга, камак түрүндөгү бөгөткөө чарасын колдонууга мыйзам жол берет. Нарматова карасак, айыптоо бүгүнкү күнгө чейин негизин таппай келет да. Бизге тергөө органы тарабынан да, прокуратура тарабынан дагы бир дагы далил ушул күнгө чейин көрсөтүлгөн жок. Ал органдар кылмыштуу шериктери менен Нарматова 22 жылдын жаз айларынан баштап ар кандай жашыруун чогулуштарды өткөрүп жатат. Жаз айларынан баштап Нарматова деги эле Кыргыз Республикасынын аймагына келген эмес. Москва шаарында, болбосо Россия Федерациясынын башка шаарларында деле Нарматова чогулуш уюштуруп атат, митинг өткөрүп атат, жерлештерин мамлекеттик платформага чакырып атат деп бир административдик материалдарды катталган эмес. Өзүнүн жеке ишкерлигинде айып болуп, тынчтыкта эле жашап, тынчтыкта эле иштеп келген Нарматова. Тергөөчү андан сырткары маскаттуу митингди уюштуруу менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 4-статьясына эл тарабынан шайланган жогорку болгон элдик бийликтин кылганына карабастан биздин өкүлдөрүнө радикалдык түрдө зомбулук көрсөтүүнү көздөгөн деп атат. Бирок радикалдык түрдө зомбулук көрсөтүүнү көздөгөндүгү Нарматованын артиктүү кыймыл аракети менен далилдениш керек болчу. Андай зомбулук көрсөтүүнү көздөгөн максаты жөнүндө дагы бир кичинекей кагаз да, бир кичинекей далил буюм дагы тергөө органдары ушул чейин сотко көрсөткөн жок. Андан ары тергөөчү жазып атат, көздөгөн максаттарын ишке ашыруу үчүн жалпы элдин көңүлүн бурууга Кемпир-Абад сактагычын коргоо комитетин түзүшкөн деп. Бизге белгилүү Кемпир-Абад сактагычын коргоо комитети биздин республиканын аймагында түзүлгөн. Анын түзүүгө Нарматова эч кандай катышкан эмес, катышкан мүмкүнчүлүгү да болгон эмес. Себеби жогоруда айткандой Москва шаарында жашап келген. Бийликке баш ийбей каршылык көрсөтүү менен коштолуучу баш аламандыктарды жасоого тандалган максаттардын ишке ашырууга коомчулукта эл арасында ийгилик иштерин жүргүзүүнү көздөп, социалдык тармактар аркылуу жана жөнөтүүлөр боюнча пландашкан деп атат. Нарматова коомчулукта ушул бийликке баш ийбей каршылык көрсөткүлө деп бир да сөз айткан эмес. Андай мааниде кайрылууну интернет, социалдык тармактар аркылуу да жасаган эмес, жолугушууну уюштурууну да пландаган эмес. Жыйында республика, область, район аймагында колдогон демилгечилерди чогултуп, жогорку кеңештин депутаттарынын ой пикирин билип, талкуу жүргүзүп, бийликке каршы үгүттөп, курултай өткөрөбүз, жүрүштөрдү өткөрөбүз, бийлик өкүлдөрүнө кылган ишмердүүлүгүн отчет берүүнү талдап, мамлекеттин туруктуулугуна бой кетирүүнү көздөшкөн деп атат. Бул тергөөчү ушул токтомунда өзүнө өзү каршы келип атат. Бул жерде ой пикирин билдирүүгө Нарматованын конституциялык укугу бар болчу. Талкуу жүргүзүүгө дагы
укугу бар болчу, масштабдуу митингге чыгууга деле укугу бар болчу. Бирок Нарматова ошол митингде кылууга эч бир план чийип, жөгүрүштү өткөрүүгө, ишмерлерге отчет берүүнү талап кылууга укугу бар болсо дагы талап да кылган эмес. Мамлекеттин туруктуулугуна кантип кылмыштын негизи субъективдүү, объективдүү, субъекти, объекти болот. Ошол 4 кылмыштын курамын түзүүчү 4 нерсе мамлекеттин туруктуулугуна бой кетирүүнү көздөгөнү боюнча бүгүнкү күнгө чейин дагы эле бизге белгисиз болуп келатат. Себеби иш материалдарында, сотко алып келаткан материалдарда бир дагы мындай далилдер жок. Ошондо максат 278-36 статья менен коюлган айып толугу менен эле кор сөз менен эле болуп атат. Зомбулук, талкалоо, өрткө, мүлкү жокуу, атуучу куралды, жарылуучу заттарды, жардыруучу түзүлүштөрдү колдонуу менен же колдонуусу биздин өкүлүнө каршылык көрсөтүү менен коштолуучу массалык башаламандыктар бул иштерге даярдык көрүү деп атат. Даярдык көргөндүгү ошол куралдарды бир далилин опять иш материалдарында тергөөчү алып келген жок, тергөө судьясына да алып келген жок, бүгүн деле прокурор алып келгендигине биздин шегибиз бар. Иш материалдарында митинг уюштуруу жөнүндө коомчулукка, элдин арасына, республикага интернет аркылуу колдогон демилгечилердин Нарматова чогултканында далилдик болуп атат. Москва шаарында интернет аркылуу элдер чакырганы дагы жок, бийликти кулатабыз, мамлекетти кулатабыз, бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүүгө деп чакырыктар да болгон эмес. Телефон аркылуу сүйлөшкөн аудио жазмалар, смстер, скриншоттор же туруктуу штаб-квартирада периодически атайын чогулуп жүргөндүгү, куралдар сакталуучу складдарды аныкталган эмес, ролдорду өз ара бөлүштүрүшкөн эмес, чийилген пландар, схемалар, курал-жарак, жарылуучу заттарды сатып алуу боюнча булактар табылган эмес. Даярдыктын болуп жаткандыгын далилдөөчү бул адамдардын атынан же Нарматованын атынан видео аркылуу жүргүзүлүп далилдерди туккандыктары жөнүндө бир дагы маалымат жок иштин материалында. Нарматовадан башка жарандардын иштин атагында кармалган жарандардын үйлөрүндө дагы бир катар тинтүүлөр жүргүзүлгөн. Ал тинтүүлөрдүн натыйжасында дагы эч бир курал-жарак, эч бир план, схема, эч бир жазуу жүзүндөгү маалымат табылган эмес. Ошондой эле почталык, телеграфтык жөнөтүүлөр, абоненттер жана абоненттик түзүлүштөрдүн ортосундагы туташуулар, ушул иштеги шериктештер менен компьютерден же серверден жана башка түзүлүштөрдөн маалыматтар, аудио же видео контролдоонун жыйынтыктары, Wi-Fi жүйөсү түрүндөгү далилдер да материалдарда жок. Эгер 2 ай бою 37 тергөөчү иштин атагында иштесе, мындай далилдер чын эле бар болсо жаратылышта, аларды 2 айдын ичинде алып келип коюуга 37 тергөөчүнүн толук мүмкүнчүлүгү бар эле. Бул 37 тергөөчү менен эле чектелбейт. Тергөө иштери, прокуратуранын кызматкерлери бар, оперативдик кызматкерлер бар. Демек, тергөөдө толук мүмкүнчүлүгү бар болчу Нарматова кылмыш жасагандыгын 2 айдын ичинде далилдеп, эми мындан ары сот өкүмүн чыгара берсин, биз билесин далилдедик деп 2 айлык тергөө мөөнөтү менен ишти сотко өткөрүп коюуга 37 тергөөчү сөзсүз түрдө жетишмек. Практически ар бир иш боюнча кармалган айыпкерге 2ден тергөөчү туура келатат. Мындан сырткары бул айыптын дагы немисиз эсептейм. Себеби биздин башкы мыйзамдын 23 статьясында көрсөтүлүп турат. Ар бир адам эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге ээ болууга укуктуу деп 32 статьянын 1-бөлүмүндө жазылып атат. Ушул 32 статьянын 2-бөлүмүндө ар бир адам өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуу деген. Ошол эле статьянын 3-бөлүгүндө эч ким өз пикирин билдирүүгө же андан баш тартууга мажбурланышы мүмкүн эмес жатат. Бүгүнкү күндө тергөө органдары ошол 32 статьянын биздин башкы мыйзамдын, мамлекеттин түзүлүшүнүн эң бир касы болгон мыйзамдын 3-бөлүгүнүн нормасын ордондуу түрдө бузуп, Нарматованын өз пикирин билдирүүгө же андан баш тартууга мажбур болуш үчүн жасалган кылмышты жасадым деп камакталып отурат. Бул жазык процессуалдык кодекстин нормаларын бузганына аз келгенсип, укук коргоо органдары конституциянын нормаларын бузуп атат.
буга эч жол бербеш керек. Бүгүнкү күндө сот мыйзамы белгиленген укуктарын нормативанын калыбына келтирет деп ойлойбуз. Жана конституциянын талаптары аткарылуусуна бүгүн жол берет сот адилеттүүлүгү деп ишенем. Андан сырткары 55-беренесинде Конституциянын Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары, эркиндиктери, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана түзүмдөрүнө, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган мыйзамдарда белгиленген тартиптин ичине кирген эл аралык келишимдерге ылайык таанылат жана кепилденет деген нормативанын болсо, бул кепилденген укуктары тебеленет 2 айдан бери. 57-статьяда көрсөтүлүп атат. Ар бир адам анын күнөөсү мыйзамда каралган тартипте далилденгенче жана мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү менен аныкталмайынча кылмыш жорок жасаганга күнөөлүү деп эсептелбейт деп. Тергөө органдары күнөөлүү деп эсептемек турсун, өздөрү туура эмес квалификациялык деп шектелип жатса дагы, оор кылмыш жасаган, ошон үчүн камакта калыш керек деп токтомун алып келатат да. Бул токтому Конституцияга түп тамыры менен каршы келатат. Андан сырткары ушул Конституциянын 8-статьясынын 1-бөлүмүндө көрсөтүлүп турат. Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын, эркиндиктерин жана кызыкчылыктарын ишке ашыруу жана коргоо үчүн саясий партиялар, кесиптик бирликтер жана башка коомдук бирикмелер түзүлүшү мүмкүн деген. Эгерде норматива Кыргызстанда 22-октябрда Кемпирабад коргоо комитетин түздүү деп эсептесек деле, ал конституциялык укугун колдонгону гана болушу мүмкүн эле. Бул укугун укук коргоо органдары кепилдик бербей эле, тескерисинче кайра басым көрсөтүп, бул укугун да бузат. Конституциянын нормалары баары эле четинен келген атат. Конституциялык укуктар нормативанын ушул укуктардын кепили болбой эле, кепилденген укуктарын даже пайдаланбаса деле кылмыш жаза жоопкерчилигине нормативанын тарткылып турат да. Негизи бир эле биздин башкы мыйзамга каршы келбестен, биздин мамлекет катышуучу болгон, биздин мамлекетте ратификацияланган жарандык жана саясий укуктардын эл аралык фактын ченемдери да бузуп атат. Эл аралык аренада дагы Жапеков Кыргыз Республикасынын аброюн түшүрүп атат да. Бизде ратификацияланган эл аралык келишимдерди биздин мамлекет айтыш керек да. Бул бир эле нормативаны кыйнабай, негизи эле биздин элде, биздин Кыргыз мамлекетинин авторитетине, статусуна эл аралык аренада доо кетирип атат. Нормативанын сөз эркиндигине, ой жүгүртүү эркиндигине, өз пикирине ээ болуу укугуна, күнөөгө жол берилбестик укугуна, мыйзам алдында баардык жарандай бирдей укуктуулугу, кол тийбестик укугу жана башка адамдын укуктары одоно бузулуп тебеленип жатат. Бүгүнкү күндө Кемпирабад суу сактагычы боюнча деле суроолор чечилген, бул боюнча суроо деле калган жок. Нормативаны мындан ары камакка кармоого эч бир негиз деле жок деп эсептейм. Экинчи айып боюнча кылмыш иши 2021-жылы жаз айында козголду деп атат. Ал айыпты 2021-жылы 10-сентябрда норматива Москва шаарынан Ош шаарына каза болгон агасынын 4 баласы менен учуп келгенде тергөө органдары кармап келип ушул эле Жапековго алып келишкен. Ошондо айтышкан, бул кылмышка сенин кирешиң жок экен, биз сени жөнүндө бирок катары дагы иштин кыскартабыз. Больницага коюлган саралоолорду алабыз, сен өзүңдүн обычный жашооңо кайра кете бересиң деп. Бирок карабастан нормативаны ошол сентябрь айында Москва шаарына чек арада коюлган саралоолорду тергөөчү Жапеков өзү каты менен алдырып, паспортуна коюлган чектөөлөрдү, запреттерди алдырып, Москва шаарына учуп кетүүгө жол берип атат, иш кыскартуу деп. Быйыл 14 ноябрда кайра эле биринчи иш боюнча 278 менен айыбын далилдей албай нормативаны мындан ары камакка кантип кармаарын билбей, уже 327 статьянын 2-бөлүмү менен биринчи пункттары менен айып тугузуп атат. Норматива ошол кезде Оштон алынып келип атса, кылмыш ишин
ошол кезде биз токтоттук дагы азыр жандандырып коюп атат тергөөчү. Бунун ишин токтотуу үчүн бир нече эле саналуу гана негиздер бар. Эгерде айыпкер жашырып качып кетсе, айыпкердин жашаган жерин аныктоого мүмкүнчүлүк жок болсо, ал кандайдыр бир психикалык дартка чалдыгып стационарда жатып калса, психиатрияда же болбосо оор төшөктөн тура албай стационарлык дарылоону алып жатса, ошондо гана ишти токтотуп турууга болот да. Ал кезде норматива бутугол менен басуу эмодеге алынып жатат, жетекап бөө катары сурап калып атат. Эгер чындыгында эле ишти өндүрүштө нормативанын мүнөсү жок деп кыскартпаса, тергөөчү чек арага коюлган чектөөлөрдү нормативага карата ала албайт болчу. Токтотуп турууга бир дагы негиз жок болчу. Норматива качып кетпесе, ооруп жатып албаса, тергөөгө барып суралып атса, ал иш кандай себеп менен ошол кезде токтотулуп калды деген суроолорду көп пайда болуп жатып атат. Токтотулгандыгы жөнүндө токтомду бизге бүгүнкү күнгө чейин берген жок тергөө органдары. Бул тергөө сүрү болот деди. Ушун менен дагы нормативанын процессуалдык кукугун тебелеп жатат. Себеби нормативанын дагы жашоонун дагы ага карата чыгарылган ар бир пикир менен таанышууга укугу бар жана бул тергөөнүн купуясы болуп мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан 2-327 статья боюнча окутулган айыбы дагы толугу менен негизсиз болуп атат. Тергөөчү опять же өзүнүнө карама каршылык жаратып атат. Эле 13 сентябрда эле келип чектелбестен андан кийин шайлоо болуп, октябрь айында да норматива Москва шаарынан учуп берген, декабрь айында да учуп келип кеткен. Бул иш жөнүндө эч нерсе айткан эмес. Азыр нормативанын тагдырын 13 катарында көрүп, кааласа чек араны ачып коюп, кааласа чек араны жаап коюп, кааласа бир жылдан кийин айыбын тургузуп коюп, жок ишти менен ошол нормативага жөн эле кысым көрсөтүлүп аткандыгын дагы бир жолу далилдеп турат. Эки айыптын белгилүүндө өзүнүн далилдерин кабылдап жана негизделе элек эмне себептен камактагы бузулукка коюу чарасы 4 айга дагы узартылыш керек, эч бир белгисиз болуп атат. Жазык кодексинин 100 статьясынын талабына ылайык кармалган айыпкер шектүү соттун чечими менен биринчи пунктунда көрсөтүлгөн. Эгерде кылмыш жасоодо шектенүү далилденбесе жана 16-17 статьянын талаптарын бузуу менен жүргүзүлсө, камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чараларын колдонууга негиз же зарылчылык болбосо, токтоосуз бошотулуш керек деп. Азыр урматтуу сот кылмыш жасоодо шектенүү нормативага карата далилденген жок жана камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чараларын мындан ары колдонуу жөнүндө негиз зарылчылык эч ким тарабынан көрсөтүлгөн жок. Ошондуктан 1 статьянын талабына ылайык дагы норматива камагынан чыгууга тийиш мыйзамдын талабы менен. Мындан сырткары соттордагы сот орунун катышуучулары, прокурор баары көргөндөй норматива 14 декабрдан бери ачкачылык жарыялап, ден соолугунун абалы 14 күндүн ичинде кескин түрдө начарлап, сот отурумунда сүйлөөгө дагы жок болуп турат турун. Кечээ сот отурумунда улап түштү, бул эсин жоготкон биринчи окуя эмес. Сезон мекемесинин ичинде дагы буга чейин 4 жолу эсин жоготкон фактылар тастыкталган. Андан сырткары ооруп жаткандыгы жөнүндө бардык маалыматтарды соттук коллегияга бердик. 17 декабрь сезон 1 мекемесине чакырылган тез жардамдын дарыгери нормативанын жүрөгү ооруп жаткандыгын, соосу начар экендигин аныктап, диагностика өткөрүү зарылдыгын белгилеп кеткен. Ошонун негизинде 20 декабрда дарт аныктоо борборуна жеткирилип, жогорку категориядагы врач Мусова эхокардиографиялык изилдөө жүргүзүп, нормативанын жүрөгү тахикардия 106 101 минуттасына, жүрөктүн митралдык клапанынын биринчи даражадагы пролапсы менен жабыркайт деп корутунду чыгарган. Ошол эле 20 декабрь күнү республикалык дарт аныктоо борборунун врач кардиологу Бешенов жүрөктүн митралдык клапанынын биринчи даражадагы пролапсы, синустук тахикардия, железобетонный анемия деп аныктап, тахикардиядан улам, ЭКДС, башкача айтканда гастроскоп
өткізілді. Ошол жогоруда берилген документтерди азыр анда байра башынан кайталабай эле коеюн. Буга чейин медициналык документтерди толугу менен коллегияга бердим. Марматованын бул күндү дем алуусу оор болгондуктан даже ошо томографиянын да толугу таза калган. Ал жакта баардык органдардын каты белгиленгенде Башкортостандын мекемесинен адышка болгондон улам томография кыймылсыз жаткан адамдарды тактап калат экен. Даже аягына чейин ден соолугун ала алып изилдөөгө даже мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Бүгүнкү күндө Нарматова изилөөсүнүн жалгыз багуучусу фактически себеби атасы Нарматов Көчкөнбай Токтогулбаевич 1951 туулган. Ал жалгыз уулунан жогоруда айтып кеткендей 2021 жылы ажыралып 21 августта өмүрлүк жарынан 2019 жылы ажыраган. Уулу кызы өзүнүн мүлкөсү менен турмушта. Бүгүнкү күндө уулунун ордуна уулу болуп, кыздын ордуна кызы болуп, атасы ооруса кам көрүп, атасын баккан жана таза болгон агасынын баласын жашы жетелек балдарды багуу боюнча иштеп отурган жеңесин жалгыз Нарматова Оразайын өзү багып келген. Бүгүнкү күндө ошол 6 киши эч бир материалдык жана моралдык коргоосуз оор абалда калып атат. Алардын Нарматова Оразайындан башка багуучусу дагы, камтору дагы жок болуп атат. Жүрөк оорусу жөнүндө кардиолог өзү айтып атат, стресс мүмкүн эмес, сиздер мекемесинде мындай оору менен кармаган мүмкүн эмес, стресстен көп учурда жүрөгү токтоп калышы мүмкүн, даже ошол гастроскопиядан жүрөгү токтоп калышы мүмкүн Нарматованын деп. Бүгүнкү күндө Нарматова дагы эле ашкачылыгын токтоткон жок. Жүнүс экенин билинди, ушуну менен далилдеп берем. Сөзүм чыксын деген позицияда турат да сиздерден. Бул жагдайларды эске алып, урматтуу, биз ар бир ата эне баарыбызда уулдар, кыздар бар, ар бирибиз балдарыбыздын алдында тилек кылабыз. Башка кылсак, атасы Итак өзүнүн жүрөк оору, жогоруда справкаларын бердим. Итак инвалид болуп отурат. Уулунан өмүрлүк жарынан ажыраганын билдим. Аз билгенсиз ушул экинчи кызынан дагы ажырап калбасын. Ушул жагдайды эске алып, талабы мурда соттолбогондугун, беришке такыр тиешеси жоктугун эске алып, 1-май райондук сотунун Бишкек шаарынын 9-декабрь 2022 жылы чыгарылган соттун жоктон чыгарып, бөгөт чарасын мыйзамдарына чыгарып берүүгө өтүнөбүз. Бишкек шаарында туруктуу жашаган жери бар. Ал боюнча арыздарды жашаган жердин справкаларды дагы бергенбиз. Андан сырткары 25 статьянын 3-бөлүмүндө процесстик кодексинде эгерде камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы колдонуу өнөктүнүн ичинде жүргүзүлгөн тергөө аракеттеринин жол берилгенин фактысы соттук отурумда аныкталган учурда сот тараптардын өтүнүчү боюнча бөгөт чарасын өзгөртүүгө өтүп атат. Бизге ушул тергөө өнөктүнүн ичинде 2 айдын ичинде Нарматовага карата бир да тергөө амалы өткөрүлгөн жок. Бул дагы бир негиз Нарматованы бүгүн бөгөт чарасын өзгөртүүгө. 116 статьянын 1-бөлүмү талабына ылайык айыпкерге карата жаңы кандайдыр бир иш боюнча жаңы жагдай пайда болсо бөгөт чарасы өзгөртүүгө жатат деп көрсөтүлгөн. Жаңы жагдай катары буга чейин биз жүрөк оору экенин билген эмеспиз. Сиздердин стресстен, ашкачылыктын таасиринин астында дарыгерлер изилдеп аныкташты. Бул дагы иш боюнча жаңы жагдай. Ал жагдайдын далилдерин, печаттары менен тиешелүү түрдө тастыкталган справканы биз коллегияга бердик. Ушул жаңы жагдайдын негизинде жана жогоруда айтылган жүйөлөрдүн негизинде Нарматованын чарасын өзгөртүүгө өтүнөбүз. Эч жака качпайт, наоборот, тергөөгө биринчи чакырган менен биздин кызыкчылыгыбызда, күнөөсү жоктугун далилдөө биздин кызыкчылыгыбызда. Ушул жагдайларды сот залынан бошотуп бериңиз. Боштондук. Кошуласың. Сөздөр барбы? Кошумча. Кошуласың. Рахмат. Урматтуу тыңоочулар, азыркы учурда сиздин алдыңызда соттук материал турат.
мыйзам текшерүүнү. Чындыгында букандалыктарына ылайык азыркы учурда бир эле маселе каралыш керек. Бул ошол биринчи инстанциядан чыгылган токтом мыйзамдуу негиздүү жана эмес ошол гана текшерилет да. Ал эми иштин ичине тергөөнүн жүрүшүнө, тергөөнүн алкагына кирүүнүн кажети жок. Себеби дегенде азыр соттук материал каралып атат дөбөт кол чарасын узартуу жөнүндө. Иш маңызына негизинен каралгандыктан. Ошон үчүн ага киришин аз кажет жок. Токтом боюнча эле сөз кылсак. Токтом тууралуу айта кетсек, урматтуу соттук коллегия, 9 декабрда тергөө судьясы Ибраимов тарабынан тергөө тарабынан берилген өтүнүч канааттандырылып, дөбөт кол чарасы тууралуу токтом чыгарган узартуу жөнүндө. Ал токтомдо айта кетсек боюнча кылмыш иши жогоруда айтып өткөндөй эле башкы прокурор тарабынан 4 ай өкмөт узартылган. Бул тергөөнүн өндүрүшү. Азыркы учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери жүрүлүп жатат. Кылмыш иши боюнча ар түрдүү экспертиза дайындалган. Бирок бүгүнкү алардын корутундулары даяр эмес. Ошондой эле кылмыш иши боюнча айрым адамдар бар. Аларды сурап калыш керек, алардын саны көп. Ошондой эле айыпталган ортосунда берген карамаштар бар. Алар чектетилген эмес, беттештирүү протокол менен ошондой эле иш боюнча дагы бир техник амалдар жүргүзүү зарыл. Ошонун себебинен ар тараптуу объективдүү тергөө мөөнөтү узартылган жана ошондой эле соттун алдында тергөө мөөнөтүн камакка кармоо узартуу жөнүндө өтүнүч кетирген. Ал өтүнүч деген сот тарабынан биринчи инстанциядан толук кандуу каралып, изилденип чыгып, тергөөчү келтирген өтүнүч окулуп болуп, тараптардын ой пикирлерин эске алуу менен биринчи инстанция жогоруда турган токтом кабыл алат. Биз өз кезибизде урматтуу соттук коллега бул токтомду толугу менен колдойбуз, негизи эсептендиктен анда өзгөртүү калтырууну суранабыз. Жомок токтом. Шундай акылмен. Шундай акылдан чыгарып бериңиз. Боштондук чыгарып бериңиз. Азыр прокурордун Прокурор кул. Жомок токтом. Айыптоонун негиздүүлүгүн ишти биз негизинен караган жокпуз дагы прокурор негизинен каралса дагы 107-чи беренеде жазык процесстик кодекстин 1-бөлүгүндө дана көрсөтүлүп турат. Ошол бөгөт кол чарасын колдонуунун барылышы жөнүндө маселени чечүүгө айыптын негиздүүлүгүн сот эске алат деп. Ошондуктан бүгүнкү сот отурумунда айыптын негиздүүлүгү жана көрсөтүлүп турат да. Эгерде 107-чи берене прокурорго тиешеси жок болсо же прокурордун өзүнүн жазык процесстик кодекси болсо, азыр далилин келтирип берсин, далили менен сүйлөсүн, иш боюнча экспертизалардын жыйынтыгы чыга элек деди. Тергөөчү прокурор кабары жок экен, экспертизалардын баарынын жыйынтыктары чыккан, урматтуу сот. Ал боюнча тергөөчүнү чакырып тастыктасак болот. Азыр сотту адаштырып атат да. Үчүнчүдөн суракка алына турган адамдардын саны көп деп атат, бирок тергөөчүлөрдүн да саны көп. 37 тергөөчү ал токтом ишке тиркелген. Далилдери ишке тиркелди деп атат. Анда ошол далилдерди иштин кайсы бетинде сотко көрсөтүп берсин. Ошондуктан прокурордун келтирген жүйөлөрү кор эле сөз болгондуктан кеңешме бөлмөсүндө эске алууңуздарды өтүнөм, урматтуу сот. Себеби прокурор жөн эле кур сөздү айтып атат да. Ал башка сурала турган адамдарды сураш, беттештирүүгө алыш үчүн сөз түрдө канатта жүрүшүн жок. Сеники эмне? Жомок токтотпойбу, жомок. Ертең акыретке жолуңдар. Барып бериңиздер. Адилеттүүлүк кылыңыздар. Адилеттүүлүк кылыңыздар. Сиздердин да базарыңыздар. Орзайм, азыр акыбалыңыз кандай? Ушундай провокационный суроолорду берсе керек, анда азыр алып кетебиз. Кандай алып жака? Жөн эле туруп турсаңыз, состояниясын көрүп атасыңбы? Шакырыңыз. Акыбалы азыр көчөкүндө жыгылып калса дагы турабыз. Ошон үчүн тынчыраак эле туруп. Сиз тынч болбойсузбу? Медик киргизбей. Комментарий. Ачкачылык менен эч кимди манипуляция кылып
Elге eldi жалоо болсун деген жок. Кирип берсе да карап коелучу. Адилетсиздикти көрсөткүбүз келди. Мен сотторуна дагы прокурорлоруна да ишенбейм. Мен булардын мыйзамсыз иш аракеттерин мурдатан 2 жылдан бери айтып келип аткандар үчүн ушул жерде отурам. Бүгүн мени кармады, 26 адамды кармады. Эртең ар бириңди Оразай, аскачылык жарыялап, токтоп. Боштонду. Боштонду. Оразай. башта бир өлүм, тизе бүгүп өлгөнчө, тиктирип өлгөн жакшы, жатып өлгөнчө, атып өлгөн жакшы. Оразай, өзүң да Мен деген паромдор дагы бул дүйнөдөн өткөн. Бир дагы далил жок 2 айдан бери. Билесиздер жанагы 22 октябрдагы чогулушту. Ал жерде чогулушта мен болгон эмесмин. Ошол жердеги чогулушта булар видеодон КТРден массалык маалымат каражаттарынан чыгарган эсиңиздерде. Бирок ал жерде мен жокмун. Барбайм мен. Мен укугум бар бул жерде сүйлөгөнгө. Укугумду сөйлөйм. Жок, эмне жетелип атат? Сен турист эмне? Отырып алып Отур. Жигиттер, койгула сүйлөп алсын. Урматтуу мекендештер. Эгерде биз өлүмдөн, камактан корксок, анда чындыкты айтпайт элек. Чындык үчүн көптөгөн адамдар башын сайган. Алымбек Датка кыргыздан бири азамат чыксын деп башын сайган. А биздеги азаматтар кайдасыңар? Өзүңөрдүн ой пикириңерди айтып койгула деген сөзүм үчүн кармап атат. Сен президенттин кадырына, абийирине шек келтирдиң деп. Бул 2 адамдын өч алуусу мага болгон. Демек, мендей жаш кыздан өч алып атса, мамлекеттин абалын элестетип койгула. Биз кандай өлкөдө жашап атабыз? Кыргызстан баарыбызга таандык. Баардыгыбызга таандык. Ошондуктан чындыкты айтканда коркпогула. Жок, тургула сүйлөп Оразай, чыйлып Siz командир отмайсыз болып шықты. Мынча ушта жыгылып калып биз канча оратат. Өзүңүз провокация кылган жокмун. Силер давление. Эми сиздерде деле ошондой кыздар бардыр, балдар бардыр, эми туруп турубуз эми. Биз айтып атабыз, аскачылыкты токтот кызым деп атабыз. Аскачылыкты токтотчу кызым. өзүңүз баштап Сенден суранып кетебиз. Оразай, мени карама. Аскачылыкты токтот кызым. Аскачылыкты токтот. Жакында дарыгерлер комплекстүү текшерүү жүргүзөт менин абалым боюнча. Анан ошол үчүн нече мындай сурашкан дарыгер. Аскачылыкты токтот. Токтот кызым, токтот, кереги жок, токтот. Сенин ден соолугуң, сенин сактыгың керек бизге. Токтот кызым. Эч ким жооп бербейт. Токтот кызым, токтот. Бул бийликте өлүп калсаң дагы бирөөнүн кылы кыйшайбайт. Токтот кызым. Сизге керексиң. Сен бизге керексиң, бир туугандарыңа ая, атаңда ая. Тамак ич, аяба өзүң ич. Өзүңдү кара кызым. Токтот аскачылык. Кылчалыкта ойлобойт. Ойлосоң ушу кенедей кыздан коркобу? Ушу чыканактай кыздын несинен коркуп атчы? Жалган бар жалган. Чындыктан кандай адамдар коркот билесиздерби? Ошон үчүн чындыктан корккон адамдар өздөрү таза эмес. Ошон үчүн чындыкты кабыл ала албайт. Өмүрүң берсин, өзүң гана аскачылыкты токтот кызым, ич, тамак ич. Чындык жеңет. Тамак ич, аскачылыкты токтот кызым. Сен бизге керексиң, бир туугандарыңа керексиң. Кыргыздын жигиттерине сен мыктысың. Азамат. Азамат Оразайым, кара өзүңө. Өзүңү кара, тукмал. Болду. 100 эркек сага тең келе албайт. Азаматсың. Биркен бул. Ушундай өспүрүм кыздарды неметип эмне кереги бар, а? Орап турат, азаматсың. Баарыңарда кыздар бар. Отуруш керек. Биз уят, бизге намыс.
Чындыгынан намыстанабыз биз. Ama o soldattар моякта турганын эмне кажети бар? Учуп кетмек беле. Мындай Эми ошону сындырып чыгып кетпесе керек. Баарың эле оруп алдың каны. Биз деген канча күндөн бери көрө элекпиз кызыбызды. Биз аскачылыкты токтот деп айтып коюш биздин милдетибиз да. Түшкөдөй кызга жайнаган солдаттар. Жөн эле эме кыласыңар. Токтот, токтот кызым, өзүңдү карагын, токтоттун. Тамак ичкен кызым. Тап көтөрүп чыгып кетсе болот эле, сүдүрөп чыгып кетпей. Эки жагынан. Анан мындайга келгенде баса каласыңар. Өзүңөрдүн карындашыңарды кандай аясыңар, ошондой кылып. Сиздерде деле кыз бардыр. Ой, өзүңөрдүн карындашыңардар. Ичи башыңар Кызы барганда бар, карындаш бар, эже бар, эне бар. Мекенде отырат ушул. Шолордун бири Sen bizge gereksin Orozayım. Toktот аскачылыкты. Kanımız bir, canımız bir Kırgızlar. Чындыкты сүйлөсөк чындык ар дайым Ayağına таза bir чыгып турса, сиздерге да жакшы, бизге да жакшы. Жалпы Кыргызстаныбызга жакшы чындыкты сүйлөп турса, айдын буйругуна кабыл алгандай кабыл алышты үйрөнүшүбүз керек да. Мекенди Оразайымдай сүйүп алгыла. Жөн эле сөйкөттөр менен эле акмыкса боло бербей. Кайран погон силерге. Жашыңардан караганда да мындай мезгилде да Акырын тамакты да акырын ичкиниң эми. Сразу не болуп калбасын. өзүңө кара өзүң. Бул акмактарга теңелбе. Маска таган бала. Orozayım. Сен жок, бул мамлекеттин кереги жок сага балам. Түшүндүңбү? Orozayım. Allah'a emanet, Allah'a emanet. Özüңdү карагын кызым. Sen bizge gereksin. Bir tuğanlarına gereksin. Askачылыкты токтот. Ооба кызым, билди. Көчөдө канча кыздары зордолуп, кордолуп атат. Ошолорду ушундай кылып сактасаңар кана эле, а? Чындыкты айтып, алсыз отурган кызды тегеректеп кайтарып отурганыңар. Азыр мына айнектен сындырып чыгып кете албаса керек. Өзү деле аны деле калбаптыр. Мындай кыз эмес эле бул. Жылдыз албайт, обзор көрсөлө жылдыз алып калабы. Алат. Азыр эмне көп, жылдыз көп, эмне көп, металл көп, баарына тагып коет. Эмне көп, кагаз көп, булардын баарына благородственный эмне байлап түсмөп өтүп коет экен. Аялдар, кыздар ушинтип чыккан. Тарыхында аял киши кыз бала мындай тарыхта. Бул кыргыздын жанына даркы болду. Аялдардан, энелерден коркуп ушинтип тегеректеп отурат. Акыйкат. Армияга эми аялдардын алышы. Армияга балдарыңарды жөнөтүп эле өзүңөрдөн ушунандык маңдайыңызга тизип коет чына. Мекенди коргоо, эли 5-6 чуркап келип атпайбы? Ай бала, Эмне туруп алдыңар аяка? Кичине жууп койгочу. Жүрүп койсоң чоң жигит. Мына бурчтан сәл мындай мезгилсең, мынерден угулат анан сен айнекти угулап турган жерди тосуп алдың ай балам ай. Обзор тосуп рахмат албайсың энем. Только налат аласың. Элдер каргый. Команда Эми мына жерден угулат. Орозайым, токтот, ачачы. Өлсөң сүйүнөт, уктуңбу? Кайрат чыйра алып. Ne кажет o? Достойно вот. Kaç kötü? Токтот. Ай жашаган шорпо ичип акырын эме кыл, аябай оор болот эми неме киришиң. Өзүңдү сакта, мени тааныбайсың, мен да сени эми көрүп атам, көрдүңбү? Колдоп келип атам. Азамат кызсың, баатыр кызсың. Ушу тургандарчы 2 күн ачарчылык кылмай албайт. Азамат баатыр кыз мына. Мына Курманжандаттар. Атаңанага керексиң. 100 эркек, 1000 эркек татыбайт бул кызга. Азамат. Токтот буну. Өтө этияттап. Орозайым тамагы Апалардын атынан суранам, менен бир туугандардын атынан суранам мен. Токтот аскачылыкты токтот кызым, сага денсаулык керек. Булардын иш жери оорубайт, сенин жаның ооруп кыйналат. Кичине туруп койгон кола, кичине. Сенде эжең барбы ушта, муну кылып жүрүп кой, жана ары жүрүп кой. Ай балам, Ара аяка жабышып атат. Сен энең кандай тарбиялаган энеңдин атаңа. мыкты болгон адам 15 саат
Karabay oğlum. Yüzüm. Açıp çağır. Cıngı da Tamam cep. Bir tuğanlarına gereksin, apağına gereksin. Enesiga başın tutuşma. Çangı. Kichina kasra qachon tushib Eceleri vardı, kardeşleri vardı, apağın vardı, apağın siylasa. Apağın ayaklar turamıyor. Tamam. İşte Kuday'dan korktuk. Rozayım ayrımlar açka çoğun toktotmadı va siz. Ona bak yaşına kaydılar, cımık koy bizim cımık koydular, şeyde. Al, çok koştular. Aynekten girip gittiği. Darigerler komplekski mağa yüzleri gündüzet jakında. Azır oşoğa iş hareketler bolup jatar. Jaktoo üçün dagı geçe surangan enelerdin kayrılууларын mağa berdi. Sizlerden kayrılууларыңыздарды эске алып, сиздерге болгон сый урматым менен açıkçılık toktottum. Biz 15 günde dalilsiz, ешқандай мыйзамсыз жатқаныңызды dalildей алдық. 2 жылда мен нені dalildedim, эмне жеңишке жеттим? Men bu бийликтин чыныгы жүзүн көрсөтө алдым да. Men жеңдим кайра. Men ушуну көрсөткүм келген. Бирок периштенин кейпин кийип алып силерге жакшы көрүнгөн бийлик чыныгы жүзү кандай экендигин көрсөтүп алдым. Айыпсыз кыздарды камадым. Менин басып алган байлыгым жок. Мурдап элдин жолуна кайыштырген байлыгым жок. Аллага коюп кой кызым, Алла митинг кылып уюштуруп, жаштардын эмгегин пайдаланып басып алган бийлигим жок. Бирок мен жүрөгүмдө силерге болгон сүйүү, мээрим, чындык бар. Ошол чындык бул дүйнөдө болсо аркы дүйнөдө өзүнүн мөмөсүн берерине ишенем. Ошондуктан ачкачылыкты токтотобузбу? Токтот кызым, токтот. Апалар баарын сурап атабыз, токтот кызым. Бүгүндөн баштап кечинде ачкачылыкты токтотконмун. Кече сотко келерден мурда арыз жазып, сиз онун начальнигине тапшырган. Мага чейин сооронкул эжекелер, Перзат эжекелер токтоткондо мага маалымдаштылар. Ошондон кийин мен да токтоттум. Молодец, токтоткузум. Розайым азыр кармошоктор кандай айрымдар ошол нааразычылыгын айтып атышпайбы? Эми шарттары провокацион эмес. Ошону айтып койчу, просто. Мен атамды силерди кыжалат кылбаш үчүн жакшы деп койсом, ошондон да саясат издеп. Ошон үчүн кармоо шарттары начар. Эми Алла жакшы деп айтканга болбойт. Бирок чындык үчүн чыдайбыз. Урматтуу Медиа каналынын көрөрмандар, азыр ошол Бишкек шаардык сотунда Кемпирова ишине байланыштуу каралган Розайым Нарматованын башкаруу чарасы каралууда. Учурда ошол сот кеңешме залына кирип кетти. Азыр бир канча убакыттан кийин Нарматовага карата соттун чечими чыгат. Мен айтсам Сот залына ошол Розайым Нарматованын колдоочулары, туугандары, жакындары келишкен. Ушунун масштабын көрүнүш элестете бериш. Азыр эки ороп турабыз, эртең жалпы ороп турат, кандай ой деп айтасың. Жетсең 10 чакты солдаттар. Кучап турат. Үстүгө кийип алып Розайым. Розайым Кайра сылатам, дем жетишпейт, ошого чечип Кече укол алгандан кантип калдың? Кызым жакшыраак калдыңбы? Тамакты чаттап жейм, башкасы эми кичинеден шорпо ичип, эме доктор керек, доктурдун эмеси, доктурга апарып эмес. Баягы диетолог, жүрөгүм ооруп, Өзүңдү этет да өзүң карайсың. Кудая кыйман берген. Нормально.
Anıtlamanın ortası bölümü Ceyhan'la 2022 yıl 28 dekabr. Bişkek şarı. Bişkek şarı sotun tönüşleri yana Joluklar Gönlü Sotuk Kanegesi Kur'an'da Görevan Kuluçu Karabekova, Sudyalar, İlyazova Cunursu, Hatçı, Uzbekova, Memleketlik Ayetli Osman Aliyev, Captoçu Baliyeva, Şerifli Narmatova, Orazay'ın katıştırısı menen sot oturumunda Bişkek şarının Gelçimay Rayonluk sotunun 2022 yılın 9. dekabrındadır. Çağrılan toplamına karata Captoçu tarafından getirilgen apelyatsiyalık daftanı boyunca sot materyalları işlem materyallarını izleyip taraftarın fikirlerini olup apelyatsiyalık daftanının jüyelerini talkılap Kıbrıs Respublikası'nın Yazık Kopsallık Odası'nın 416-417 belediyeleri yetekçilik alıp sotuklarını anlatayım. Bişkek şarının 1. Mayran'ın sotunun 2022 yılın 9. dekabrında ayıplanıcı Narmata Orozay'ın Kaşkon dayanaya karata kollanılan kamakkalın türünde nöbet koyu çarasının mönetini uzatma jönünde toktomu özgürlüğüz kaldırılsın. Құдайдың қарғышы жетсін. Құдайдың қарғышы жетсін. Ләйім. Құдайдың қарғышы жетсін. Boştan bu. Ahmaklar sottu. Bilik emezsiniz. Öleyin böyle kaldık. Öleyin okup girip geçin. Жакын аудан көрөрмандар азыр Бишкек шаардык сотунда кемпиралык ишине байланыштуу кармалган Орозайым Нарматованын башкаруу чарасы болуп өттү. Сот ошол Нарматовага карата Бишкектин 1-майрам урматтуу поликлиника медиасынын көрөрмандары, ушун менен эфирди жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн Бишкек шаардык сотунда Орозайым Нарматованын башкаруу чарасы каралды. Анда 1-май райондук сотунун чечими күчүндө калды. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.